Барыңыздарга салам. Мен аты жөнүм Али Токтакунов. Биз мына жаз келгени, эмне айдайбыз, эмне себебибиз, ал кандай чыгат, күздүндө курсагыбыз тоебу, чөнтөгүбүз толобу деген маселе башыбызды оорутуп баштайт. Өзгөчө айыл жериндегилер үчүн азык түлүк кымбаттайбы, арзан болобу, же мындай нормалдуу болобу баасы дегендей жана башка ушул суроолор сыяктуу суроолорго биз жооп алыш үчүн бүгүн Айыл чарба министрлигине келдик. Ana ошондой эле жанагыл 309 токтом деп абдан ызы чуу чыгып атат. Бүгүнкү күнгө чейин басылып элек бир топ жерлерде буга байланыштуу митингдер, президентке кайрылуулар өттү. Ушул боюнча биз министрдин өзүнөн жооп алабыз. Анан мен министр Аскар Жаныбековдун кабинетине кирип келип эле моундай узун доскага көзүм түштү. А дегенде ушуну түшүндүрүүдөн баштасак. Аскар мырза, убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Анда көрсөтүп берсеңиз, а дегенде бул эмне иштер, бул аткарылса кандай натыйжа болот? Али мындай саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр, саламатсыздар урматтуу кыргызстандыктар. Али, салам алейкум. Бул жерде эми биринчиси биздин Айыл чарба министрлигинин жаңы ушул командасынын эң артыкчылыктуу 6 багыт айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча. Мына азык-түлүк коопсуздугу, органикалык айыл чарба өндүрүшү, санариптештирүү, бүгүнкү күндө климаттын өзгөрүшүнө адаптация болуу, биздин чоң маселе бул жерде кластерлерди өнүктүрүү жана жаңы базарларды өнүктүрүү, өздөштүрүү. Мына ушул 6 артыкчылыктуу багыт бар. Мына ушул боюнча бүгүн биз байкасаңыздар, ушулардын баардыгы боюнча аракет кылып иш алып барып атабыз. Биз каяка барабыз деген нерсе белгилүү. Каяка барабыз? Мына дүйнөлүк менеджментте мындай дейт да. А дегенде каяка барарыңды белгилегенден мурун ким менен барарыңды тактап ал дейт. Мен ушу кызматка 3 февралда дайындалганда биринчи маселе ким менен басам ушул жолду деген баягы соол өзүмө суроо берип, анан ошол чогуу бара турган команданын мүчөлөрүн тактадым. Андан кийин алар тактагандан кийин каяка барам деген маселе. Мына артыктылыктуу 6. Өзүбүздү кыргызстандыктар эки эле продукция менен, эки эле азык менен камсыздай алабыз. 3 менен. 3. Мындайда өзү сүт, картошка жана жашылча. Жашылча. Мына ушулар менен өзүбүздү камсыз кылабыз. Анан бул калганынын баардыгын болбосо дагы көпчүлүк бөлүгүн биз сырттан ташып келсек. Анан кийин албетте ал жактагы доллардын өсүшүнө карата баалар көтөрүлөт, жана башка маселелерден улам көтөрүлөт. Азык-түлүк коопсуздугу сакталбай жатат да. Мен адегенде биринчи пунктуңуз боюнча эле сурап берейин да. Канча убакыттан кийин сиздердин жол карта боюнча мына ушул биздин азык-түлүк коопсуздугу мындай канааттандырарлык деңгээлге жетет? Мисалы, коопсуз деген деңгээлге жетет. Айталы өзүбүз кыргызстандыктарды толук азык-түлүктүн 10 түрү мененби же 20 түрү мененби канча убакыттан кийин камсыз кылып калабыз? Өзү негизи адамдын ошол тамактануусундагы эң негизги орунду ээлеген 9 азык зат бар өзү. Ошолордун 9-у деги ошол биздин саламаттык сактоо министрлигинин эсептөөсүндө, ошонун сунуштамасында физиологиялык норма деп эсептелет да. Мына ошону жалпы кыргызстандыктардын санына көбөйтүп эсептегенде белгилүү физикалык көлөм чыгат. Мына ошону камсыз кылуу өзүбүздүн өндүрүштө. Мына бул азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуунун негизги бөлүгү болуп эсептелет да. Эми буну биз качан камсыз кыла алабыз? Мына сүт менен биз өзүбүздү камсыз кылып атабыз, картошка менен камсыз кылып атабыз, жашылча менен камсыз кылып атабыз. Ал эми азыктык буудай, жумуртка, эт, өсүмдүк майы, мына кумшекер, булар менен биз өзүбүздү камсыз кыла албайбыз. Эң жакшы көрсөткүчүбүз 50%. Азыктык буудай менен 40%га бүгүнкү күндө өзүбүз камсыз кылып атабыз. Камсыз кылса болот да. Албетте. Мисалы үчүн көчө жакында эле 17-16 жылдарда биз өзүбүздү кумшекер менен толук камсыз кылчубуз. 1. Өзүбүздү көчө эле эгемендүүлүккө аттанып аткан убакта өзүбүз азыктык буудай менен толук камсыз кылып экспортко чыгарчубуз. Туурабы? Мына өзүбүз эт менен дагы эттин түрлөрү менен камсыз кылар элек. Жумуртка жөнүндө маселе болбойт эле ал. Мына бүгүнкү күндө 45 000 тонна кумшекер өндүрүп атабыз быйылкы жылга. Ал биздин керектөөнүн 50%-на жетпейт. Качан ошол
Биздин жол карта боюнча биз эсептеп чыккан 9 түр боюнча биздин эсептөөлөр, биздин болжомол жана биздин жол картабыздын жыйынтыгы 24-жылда биз өзүбүздү кумшекер менен камсыз кылабыз. Биз өзүбүздү азыктык буудай менен камсыз кылабыз. 24-жылдын жыйынтыгы менен 60% кем эмес өзүбүздү тоок эти менен камсыз кылабыз. Тоок эти деген эле бул жылыга бир 35-38 миң тонна тооктун эти, канаттуу этин сатып келет дегенге барабар. Ооба. Болгондо дагы алыскы өлкөлөрдөн сатып. Туура, кай жерден гана келбейт. Америкадан келет, Израилден келет, Белоруссиядан келет, деги келбеген өлкө аз эле бизге. Ошо жерде сапат маселесинде пайда. Бул илгертен эле ошондой буштун буттары деген эсиңизде. Аны буга бир аздан келебиз, биякты түшүндүрүп берсеңиз. Андан кийин мына январь-февраль айындагы менин жеке контролумда турган маселелер. WhatsApp. Губернаторлор менен мамлекеттик райондук администрациянын жетекчилери менен WhatsApp группаны түзүп, ошону активдештирүү. Бул иштеп атат. Айыл банк менен ФСК-ны ишке ашырып баштоо. Уже берип баштадык. Ооба, ФСК да. Кредитке, айыл чарбасына жеңилдетилген кредиттер. Аны үйрөнчүлүк фонд, буну чечтик. Агрохолдинг, мына бунун положениясын иштеп чыгып атабыз. Кластерлер, бүгүнкү күндө уже 9 кластерди иштеп чыгып, ишке ашыра баштадык жумушту. Кадрлар боюнча маселелер, анан ар бир жетекчиге тапшырылган тапшырмалар, распределение 15 миң тоннаны бөлүштүрүү, лизинг малдыкы, сельхоздордун ошол баягы сапатын текшерүү кайрадан бир сыйрадан импорт малдардын страхованиясы, айыл чарбасынын баягы страхованиясы, мына ошол маселелер бул менин контролумдагы, мына негизи бул февраль айына чейин аткарылып бүтүп калды. Эми бул жерде маселе. Биз 309да кандай кемчилик кетирдик? Биз элге маалымат жеткизүүдө аксадык. Ооба. Ошон үчүн мына карасаңар, маалымат сайтта кичинекей 3кө татыктуу жумуш жасап турабыз биз. Социалдык тармактарда чоң суроону пайда кылып, кичинекей 3кө аткарып атабыз. Азыр деле 309-токтом боюнча сайтыңарда маалымат жок. Сайтта башка социалдык тармактарда маалыматты пайдаланып атабыз. Биз азыр 309 боюнча массалык маалымат каражаттары, анан социалдык тармактарга акцент кылып басым кылдык. Мына ошол жерде биздин сайтта аз эле маалымат, ал эми негизгиси биздин кыргызстандыктар кайсакты маалыматын алышат. Мына ошондой. Кечирип коюңуз, министр мырза, бирок мен социалдык сайттарга кирсем, 309 боюнча сиз бир журналистке берген интервьюңузду эле көрө алдым. Андан сырткары мен көбүн эсе митингке чыккандарды көрдүм да. Мисалы, түптөн чыгып атышат, сокулуктан чыгып атышат. Ушу негизинен ысык көл менен бир ай мурунку маалымат менен азыр мага айтып атасыз. Жок, соцсеттер мындай алдыңа чыгарып берет да. Эгерде популярдуу болсо силердин продукцияңар мындан алдыңа чыгарып турат, көрсөң дагы, көрбөсөң дагы. Дегеним, бул жерде азыр катуу талаш болуп атат да. Силер 207 миң гектар жердин тагдырын чечебиз деп ушул жобону кабыл алып атасыңар да. Биз жердин тагдыры жөнүндө сөз кылган жокпуз ал. Бул жерде такта ачыш керекпиз да. Биздин Кыргызстандагы үйрөнчүлүктү жана асыл тукум малды жөнүндө, айыл чарбасы жөнүндө маселе. Туура. Бирок ошол 207 миң гектар 276 миң. Бир жерде 207 деп турат. 5 жерде андай маалымат жок. 200 макул 276 миң ГФСУнун жери бар, анын ичинде 222си айдоо аянт. Ошол 276 миң гектар жер турат да ортодочу. Маселе ушул боюнча болуп атат. Анан тактоочу маселелерде ушул токтом кабыл алынды. 17 декабрда кабыл алынды. Токтом кабыл алынды. Токтомго ылайык ошол 75%-ин кайра карап чыгат экенсиңер дагы. Анан жанагындай асыл тукум мал өндүргөндөргө же болбосо ошондой үрөн өндүргөндөргө менин түшүнүгүмдө кооперативдерге ижарага берет экенсиздер. Мындай баштабайлыбы? Бүттүбү сөзүң. Сурооң бүтсө мен жооп берейин. Анан суроом. Дароо эле алып туруп берип коесуңарбы? Же болбосо кандай болот? Мисалы, мамлекеттик фонддун жерлерин бир топ жылга ижарага алгандар бар да. Айталы, мен деп коелу. 2030-жылга чейин алган болушу мүмкүн. Дагы бирөө 2024-жылга чейин алган болушу мүмкүн. Дагы бирөөнүкү бүтүп аткан болушу мүмкүн.
Бұл жерде қайсы жер жөнінде сөз болады аталы. Бұл мамлекеттің жері жөнінде сөз. Мамлекеттің жері жөнінде сөз. Бізде Қырғызстанда жер ээси бирөө катарда дыйкан Кыргызстандын жашоочусу өзүнүн үлүшүн алган, алан жеке менчиги. Экинчи бөлүгү 276.599 гектар жер. Бұл мамлекеттик фондунун жери болсо мамлекеттин жери. Убактылуу алып турганда бирөөлөр. Айыл өкмөттөрүнө убактылуу башкарууга берилген. Айыл өкмөттөрүнө берилген. Ал жердин максаты эмне эле? Ал жер ушул айыл чарба өндүрүшүнүн кызыкчылыгында мамлекет туура тактаган программаны турмушка ашыруу максатында калтырылган. Ал жерди кантип алабыз? Кимге беребиз? Эки суроо. Биринчи, ижара бүткөн жер жөнүндө сөз. Адамдардын эки тараптуу ижарачы менен ижарага берүүчүнүн экөөнүн ортосундагы келишим бүтмөйүнчө ал жерди тартып алуу маселеси жок. Эгерде ал мыйзамдуу катталган болсо. Жо, эгерде ошол госфонддун жерин айталы бир тарап айыл өкмөттөн алса, анын ошол алган келиңиз. Ижара акысы бүткөнгө чейин эч ким силер тартып ала албайсыңар, туурабы? Эгерде токтом кылайык дагы. Эгерде ал мыйзамдуу катталса. Бардыгы эле мыйзамдуу катталды болуш керек. Эми айыл өкмөт берип атат. Мен айтып коем мыйзамдуу жагында. Эми ижара убактысы бүттү да. Быйыл, мисалы үчүн, былтыр күздө ижара убактысы бүттү. Же болбосо кээ бирөөлөр жазга чейин, январга чейин деп жазып коет экен да келишимде. Убактысы бүттү, ошол убактысы бүткөн гана жердин 75% жөнүндө сөз. Азыр эле баарын алып алат экен деген сөз жок. Качан сиз ижарада алдыңыз, ижара алдыңыз, мен ижара берүүчүмүн. Сиз экөөбүздүн ортобуздагы келишим убактысы бүткөн жер жөнүндө гана сөз. Ал анча көп жер эмес. Мына Чүй областында 85.000 гектардын ичинде 5.000 гектар жер бошоп атат. Биздикилер аз кайра тактап атышат. Ар бир келишимди тактап атабыз азыр. 5.000 гектар. 5.000 гектар бошоп атат деп. Мейли 10.000 гектар жер бошосун. 10.000 гектар жөнүндө гана сөз. Ижара убактысы бүтө электер жөнүндө сөз жок такыр. Биз бу жерде ар кимдин мыйзамдуу укугун коргоп атабыз. Сактап атабыз биз. Бирок ижара убактысы бүткөн сайын алар госфонддун жаңы 399-токтомго ылайык алынып турат. Алынып кимге берилет? Биринчи ошол айыл өкмөтүнүн чегинде жашаган жардамга муктаждарга берилет. Ушуну тактап жардамга муктаж дегенде кимдерди айтабыз? Мисалы, сиздер айтып атпайсыздарбы? Социально уязвимый. Племхоздорго беребиз деп атасыздар, үрөн чарбаларына деп атасыздар. Мына ошол айыл өкмөтүнүн чегинде жашаган жардамга муктаж, социально уязвимые слои населения деген бар. Эгерде ошолор алабыз ижарага десе, анда алар ала алат. Комиссия алардын арызын карап, канагаттандырып берет. Биринчи. Экинчи, үрөн чарбага берет. Үчүнчү, асыл тукум чарбага берет. Кооперативтерге 23-жылдан башталат. Быйыл эмес. 23-жылдан. Кооперативтер аныкталып, такталып. Биз караганда кооперативтер бүгүнкү күндө айыл чарба кооперативтер 520 бар экен. Алардын баарын азыр биз иликтеп тактап атабыз. Кайсыл кооператив туура иш алып барып атат, кайсыл кооператив ушул айыл чарба кооперативи деген талапка жооп берет, жооп бербейт дегенди. Бул убакыт талап кылат, ошон үчүн 1-январь 2023-жылга жылдырдык аны. Анан асыл тукум чарбаларга. Эмне үчүн ушул кадамга бардык биз? Эмне үчүн министрлик ушул чечимди кабыл алып, сунуштап анан токтом кабыл алынды? Дүйнө жүзү биздин тегеректеги кошуналарыбыздагы түшүмдүүлүк боюнча эчак канча алдыга кеткен бизден. Эмне үчүн биз азык-түлүк коопсуздугун камсыз кыла албай келатабыз? Жер азайдыбы? Анча азайган жок. Эмне болду? Эмне өзгөрүү болду? Биз мурун 30-35 центнерден дан эгин алып жүргөн жерде бүгүн 15 центнерге түштүк. 10 центнерге түштүк. Жердин түшүмдүүлүгү азайды. Такыр чаппай да калды кээ бир жерлерде себеп коюп. Жердин түшүмдүүлүгү азайды. Эмне себепте? Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгү азайды. Эмне себептен?
негиз бул үрөн. Анан карыган үрөндү себе берсеңиз эмне чыгат анда? Андан эч нерсе чыкпайт. Ал эми дыйкан жаңы жакшынакай үрөн алайын десе, сатып алганга мүмкүнчүлүгү жок. Кыргызстандын ичинде анда өндүргөн үрөн чарбалар болгону 10%, 15% эле үрөн өндүрөт. Болду. Калгандары баягы илгерки үрөн себеп келатат. Ошон үчүн катардагы дыйкандар бүгүнкү күндө кыйналган. Бир бул үрөнгө байланыштуу нерсе. Биздин максат Кыргызстандагы 100 дыйкан болсо, мында шарттуу мисалы үчүн 100 дыйкан болсо, жылыга 30 дыйкан үрөн жаңыртыш керек. 3 жылда мен кайра 3-чү жыл бүткөндө 4-чү жылга жаңы үрөн алганга шарт болуш керек мага. Эмне үчүн? Себеби айыл чарба өсүмдүгүнүн өзүнүн генетикалык потенциалы ошол 3-чү репродукция менен кескин түрдө азаят, төмөндөйт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, дыйкан 3 жылда бир, болосо 4-чү жылы 1-чи репродукциядагы үрөндү алганда шарт түзүп беребиз биз деп. Ал эмне үрөн болот? Ал дүйнөдөгү үрөнчүлүктүн алдыңкы катарда турган үрөндөрүн биздин үрөн чарбалар көбөйтүш керек. Эми Кыргызстандын базарында үрөн 30 сом болсо, мисалы үчүн, дыйкан ошол үрөндү 21 сомдон сатып ала алат. 30% арзан үрөн чарбадан. Себеби мамлекет үрөн чарба өндүргөн үрөнгө 30% субсидия берет. Көрдүңүзбү? Үрөн чарба 30 сомго өндүрөт, 30 сомго сатат фактически. Бирок анын 30 сомдун 21 сомун дыйкан төлөйт, 9 сом мамлекет төлөйт. Көрдүңүзбү? Азыр дыйкан сатып алайын десе үрөн жок. Жакшы үрөн өндүрөйүн деп дыйкан үрөн чарба аракет кылайын десе жер жок. Ушундай бир абсурдный ситуацияда туруп атабыз да биз азыр. Бир нерсени тактап коеюн, жана сиз муктаж болгон адамдарга берилет деп атпайсызбы? Ооба. Бул жерлер аукцион аркылуу берилеби? Жок, түздөн түз. Мисалы берүү менен. Муктаж болгон адамдар көп болуп кетип, калган племхоздорго, үрөн чарбаларга жер калбайбы анда? Муктаж болгон адамдардын баарында жер үлүш бар. Ошолор алар деле айыл өкмөтүнөн буга чейин алып жүрүшөт. Ооба. Алар жердин баарын алып кеткен жери жок. Муктаж болгондор деле ала тургандар аз эле адамдар өзү. Аз эле адамдар ошол жерди арендага алышат. Буга чейин мен Америка ачып аткан жерим жок. Айыл чарба министри Америка ачып аткан жерибиз жок. Буга чейин деле ошол муктаждар алып келген. Анан эми жер министрлик өтө баштаганда алар калып калбаш керек деп атабыз биз. Ал калып калбаш керек. Дарбазанын тышында, мүмкүнчүлүктүн ар жагында. Кандайдыр бир чек барбы? Мисалы, жалпы таратылчу жердин мынча бөлүгүн ушу муктаж болгондор жок. Калганын тиги чарбалар кооперативдер алыш керек. Андай жок. Андай жок, буга чейин деле андай болгон эмес. Ал жерде эми биз көрүп атабыз да, 20 жылдан бери калыптанып калган тажрыйба бар, калыпталган талаптар бар. Мына ошонун эле өзгөрүүсү жок эле келет. Бирок биз эң негизгиси үрөн чарба менен асыл тукум чарбаларды колдоп, ар бир дыйкан мамлекеттик фонddагы жерден пайда көрсүн деп атабыз. Мына ушул токтомго каршы чыккандардын жүйөлөрүнүн бири жерлер кайра бөлүштүрүлүп, колунда бар адамдарга, мүмкүнчүлүгү кең адамдарга же ошо министрдин туугандарына, депутаттын туугандарына бөлүштүрүлүп кетет. Анткени ошолордун гана мындай чоң чарбалары бар, а биз андай чарба кыла албайбыз деп жатышат да. Туура. Эми мындай деп карайлык. Чоң чарбалар колунда барлар алып кетет дейт. Кыргызстанда 6.630.000 киши жашайт. Анын ичинде 4,5 миллиону айыл жеринде жашайт. Айыл жеринде, шаарчаларда, ошо айыл чарбасына тиешеси бар адамдар. Эми ошол ГФСУнун жерин ким алып жүрөт Кыргызстанда? Бүгүнкү күндө 66.000 киши гана кармап жүрөт. 1% кыргызстандыктардын, жалпы Кыргызстандын 1% ошол жерди иштетип жүрөт. Кимдер алар? Азыркы сиз айтып аткан колунда барлар көпчүлүгү. 20 гектардан жогору карай 1000 гектарга чейин алып жүргөн биздин кыргызстандыктар үрөн чарба эмес алар.
асыл тұқым чарба емес, ал жеке тараптар алып өзінің қызықшылығы үшін ғана пайдаланады. Қандай деген? Мал чарба өсімдігін өстіреді, чаап жинап алады, сатып ет, ақшасын чөнтөгіне салып алады. Болды, ошо менен биздин мамлекеттин жерин кызматы бүттү. Бир. Экинчи, алып чоң жерлерди. Аны кайра суб арендага берип, 1000 сомдон алып алып, 20 000 сомдон суб арендага берип жүргөн биздин ишкерлерибиз көп айыл чарбасында. Кимдер нааразы бүгүн? Мына ошол жолдоштор нааразы. Мына бай күнү сиз айтып аткан пресс-конференцияда мына Моусук атада Бакыт деген жигит кукуруз заводдорунун арасынан чыгып кыйкырып атат. Эң көп кыйкырып атат ошол жигит. Байын келди мага. Мен айттым, Бакыт, сенин 170 гектар жериң бар да. Ооба дейт. Анда азыр өткөзүп бер, мен 170 кишиге 1 гектардан таратып берейин десем бербейм дейт. Ана мен сурап атам, канча акча табасың сен десем, бир жылда ошо 10 миллион сомдон ашык акча табат бул жигит. Анын жанында жашаган Асан деген кошунасы 1 гектар жер ала албай жүрөт. Калыстык барбы? Жок да калыстык. Эми мына карасаң, кайра бөлүштүргөндө, кайра бөлүштүрүү деп коелу 390. Кайра бөлүштүргөндө ошо 66 миңден көп адамга тиет деп айта аласызбы мисалы? Азыр ошондон көп адамга тийгенге мүмкүнчүлүк болот. Бир, кантип? Үрөн чарба жер алганда үрөн өндүрөт. Ошол үрөндү жүздөгөн, миңдеген дыйкандар сатып алат. Эң жогорку сапаттагы үрөндү миңдеген дыйкан чарбалар мамлекеттин колдоосу аркылуу сатып ала алат. Азыр эмне болот? Азыр жеке тараптар эле өзүнүн кызыкчылыгында пайдаланып атат. Ал эмне субсидия берип атабы дыйканга? Бербейт. Ал эмне сапаттуу үрөн өндүрүп берип атабы дыйканга? Бербейт. Ал эмне жерге жакшы мамиле кылып атабы? Кылбайт. Ал ошо жерге ирригациялык каналды салып баратабы? Салбайт. Ал ошо жерге скважина бурит эттиби? Этпейт. Көрдүңүзбү? Мамлекеттин жери, мамлекеттин кызыкчылыгы жана элдин кызыкчылыгы үчүн иштеш керек. Мисалы үчүн, ошол эле жанагы мен айтып аткан Бакыт деген жигит 170 гектар жерге айыл чарба өсүмдүгүн өстүрүп туруп, анан өзүнүн кампасына түшүрүп, өзү сатып үйлө өзүнүн оокатын кылып атат. 170 гектар жерде 2 тоннадан болгондо эле 340 тонна үрөн чыгат. 340 тонна үрөндү 2 центнерден алганда 700дөн ашык фермер үрөн ала алат. 700 гектарга жеткидей сапаттуу үрөн болот. Көрдүңүзбү? Бир кишинин кызыкчылыгына иштеп аткан жер 700 кишинин кызыкчылыгына иштеп баштайт. Көрдүңүзбү каякта маселе? Бул эми теория жүзүндө албетте. Мен сизге теоретик эмесмин. Иш жүзүндө. Иш жүзүндө. Сиз дыйкансыз. Ага да келебиз азыр. Ооба. Иш жүзүндө ошол адамдарга тиеби чынында эле? Мисалы, силердиги токтомду жазганда айтып атпайсыңар ошол юридикалык тараптарды атап атасыңар да, бул кооперативдер, чарбалар түрдүү. Ооба. Демек, андай уюмдарды колунда бар адамдар түзө алат. Карапайым адамдар кыла албайт. Анан ошолорго арнап кайра бөлүштүрүлүп атса жер, мен түшүнбөй турам да, сиз бүгүн мага жаңылык болду, мындай карапайым адамдарга дагы беребиз деп. Туура. Беребиз. Себеби? Бирок өлчөмүн айтпай атасыз да, мисалы бөлүштүрүлө турган жердин мынча проценти ал айтылбайт. Гарантия ал жок. Себеп мына эле. Мисалы, бир айыл өкмөттө дейли, же бир райондо, же бир облуста андай адамдар жок деп жасалма статистика түзүлүп, жалаң кооперативдер же жалаң ошондой чарбалар алып кетсем эмне болот? Сен Кыргызстанда жашап атасыңбы өзү? Али. Бизде укуктук мамлекетте жашап атабыз биз. Мен Кыргызстанда жашап атам, мен бир нерсени билем да, Аскар мырза. Биз мыйзамдарга, кагаздарга жазып коебуз, бирок чын-чынына келгенде ошол колунда барлар, байлар талап кетип калган учурлар бар. Азыр андай эмес. Мен сизге 100% ишенимдүү айтып коеюн. Мына урматтуу президентибиздин талабын көрүп атасыңар. Ар бир кадам, ар бир жасалган иш, ар бир бөлүнгөн тыйын бул так аягына чейин көзөмөлдөнүп атат азыр.
Бул бир. Бул эң негизги маселе. Экинчиси, эми биз мындай деп атасыз, жылдын биз келгенде эле кызматка, мен келгенде биз ошол март апрелде болгон үрөн чарба менен асыл тукум чарбалардын баарын мониторинг кылып чыкканда 267 асыл тукум чарбадан 108 калды. Талапка жооп бербестен. Талапка жооп бергени калды 108. Жок, калганы талапка жооп берди. Калганы 160 талапка жооп бербей калды да. Алар менен коштоштук биз. Ал жерде депутаттын да чарбасы бар. Ал жерде атка минерлердин да чарбалары бар. Бирок биз айттык, талап баарыңарга бирдей. Жооп береби? Иште, жооп бербейби? Коштошобуз. Биз коштоштук, биз көрсөттүк өзүбүздүн түптүз иштеп атканыбызды. Анан кийин 137 үрөн чарбадан 96 калды. 41 менен коштоштук. Кандай гана мага нараазычылыктар болгон жок. Кандай гана телефон чалуулар болгон жок мага. Бирок мен айттым, үрөн чарба иштегиңер келсе, талапка жооп бергиле иш алып баргыла. Болбосо биз коштоштук силер менен болду. Эми азыр кайра дагы ошондой мониторингке 2 группаны чыгардым мен. 108 асыл тукум чарба дагы кыскарат. Жооп бербегендер. Себеби бул жолку талап андан да катуу болду. 96 үрөн чарба дагы кыскарат. Анан ошол талапка жооп бергидей аракет кылып иштеген чарбалар калат. Бир. Эми алар Кыргызстанга жеткидей үрөн өндүрө албайт. Алардын мүмкүнчүлүгү жетпейт. Биз азыр айтып атабыз, мына белдүү, жакшы дыйкан чарбалар бар. Акимдерге айтып атабыз, айыл өкмөттөргө айтып атабыз, карагыла, алып чыккыла ушуларды. Көрөлүк, ушуларга шарт түзүп берелик. Ушулар түздөн түз алектенсин. Бизге азыр кызык эмес, бирөөнүн үрөн чарбасын жетелеп сүйрөш. Бизге талапка жооп бергенде иш алып барган үрөн чарба, асыл тукум чарба керек. Аскар мырза, мисалы абсолюттук бир өлчөмдө жер алып албаш үчүн кандайдыр бир чек барбы? Максимум ушунча гана гектар жер ала аласыңар. Мындай, көрсөткүч мындай да. Ошол биринчи көрсөткүч үрөн чарба ошол айыл өкмөтүнүн территориясындагы дыйкандарга үрөндү камсыз кыла турган жер алат. Андан ашык болсо, райондун ичинде 2-3 үрөн чарба болсо, ошол 2-3 үрөн чарба райондун муктаждыгын жапкыдай жерди алат. Көрүп атасызбы мына? Мына негизги көрсөткүч ушул. Райондун ичинде, жана мен айткан дыйкандар 3 жылдан 4-4 жылы үрөндү жаңырткандай көлөмдөгү үрөндү өндүрүш үчүн жер алат булар. Абсолюттук өлчөмдө көп андай жок да. Кантип алат? Алар мисалы үчүн 1000 гектар жерди алып иштете турган жерге биз 3000 гектар бербейбиз да. Бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлиги өтө тыкыр көзөмөлгө коюп атат мунун баарын тең. Мурункудай каалаган убакта келип үрөн чарба боло калам деген жок байке. Жана анан алар суб арендага дагы бере албайт алган жерди. Суб арендага келишимде жазылып турат. Эгерде, карабайсыңар, эгерде ижара акысын убагында төлөбөсө, жерден ажыратылат. Жерден ажыратылганда эле үрөн чарба статусунан ажырайт. Экинчи, жерди пайдалануунун багытын өзгөртсө, сапатын туура эмес кылса, дагы коштошобуз. Үчүнчүсү, суб арендага берсе. Суб арендага бергенде үрөн чарба статусунан ажырап, кайтарымсыз шартта ажырайт. Кайтарымсыз. Көрдүңүзбү? Экинчи, үрөн чарба болом деген укуктан такыр ажырайт бул. Көрдүңүз, кандай кооптулук бар буларга. Ошого жараша талап да катуу. Көрөсүз, бир 2 жылдын жыйынтыгы менен 3-чү жылы үрөнчүлүктө акыбал такыр өзгөрөт. Дыйкандар, сиздер ошонун негизинде азык-түлүк коопсуздугун камсыздайбыз деп жатасыздар. Антпесе болбойт. Себеби жакшы үрөн болмоюнча түшүм көбөйбөйт. Түшүм көбөймөйүнчө өндүргөн көлөмдүн өзү көбөйбөйт. Анда азык-түлүк коопсуздугу жөнүндө кайдагы сөз. Анда мен бир нерсени айтып коеюн ал. Эгемендүүлүктүн алдыңкы жылдарында, эгемендүүлүктөн эле мурунку жылдарда биз 37 центнерден эгин алчубуз. Азыр каяктабыз? Азыр 15 центнердебиз. Эгемендүүлүктөгү 25 центнер алып жүргөн мамлекет азыр 50ден алып атат. Мамлекет боюнча.
Биз эгемендүүлүктү 37 Беларусияны айтып атасызбы? Белоруссия, Украина, Россия. Мына мамлекеттер. Россия расмий неме чыгарды. 15 жылдын ичинде биз дан эгинин түшүмдүүлүгүн туура 2 эсе көбөйттүк. 2 эсе көбөйттү. Биз ошончо мезгилдин ичинде 0,16 эсе. Эчтеке өсүш жок. Көрдүңүзбү? Дагы бир тактап айтып кетели. Бул жерде ошондо маалымат ушундай тез тарап атат. Адамдардын чочулоосу дагы туура түшүнсө болот. Демек, алардын эч кандай үлүш жерлерин эч ким. Үлүш жерден сөз жок. Ал менчикте. Ошондой эле мөөнөтү бүтө элек жерлер мамлекеттик фонддун жерине тийбейсиңер. Азыр мындай болуп атпайбы? Эми кызыктар тараптар бар, мен муну айтпасам болбойт. Көп жер алып жүргөн жолдоштор кооптонусу чоң. Ажырагысы келбей да 20 жылдан бери жер иштетип жүрсө, 1000 сомдон төлөп коюп, улам пролонгация кылып коюп жүрсө алар. Келишимди пролонгация кылып коюп эле. Анан жанакындай майталкандан ажырап атса, анан алар пресс-конференция бербегенде мен берем пресс-конференция. Көрдүңүзбү, али каякта турат маселе. Алар ижарага алып туруп, ана жанагы субарендага берип, киреше таап аткандар нааразы болуп атат. Аны көрүп эле атабыз. Каражат берип коюп элдерди чыгаргандар, шарттар бар, акыбалдар бар. Эми сиздин жеке өзүңүзгө келсек, сиз өзүңүз да чарбадан келген чиновниксиз. Сиздин Рейна Кенч деген чарбаңыз бар. Айгашка. Азыр Айгашка жок. Айгашка иштебейт. Андан сырткары Ангус деген дагы жок. Азыр бир эле Рейна Кенч. Рейна Кенч гана иштейт. Бирок болгон, ошондойлор. Алар түзүлгөн, бирок иштеген жок. Макул. Сиздин канча жериңиз бар? Биздин өзүбүздүн жеке тараптардан сатып алган жерибиз бар. Анан жеке тараптан ижарага алган жерибиз бар. Госфонддон алган жериңиз барбы? Жок. Госфонддон эч пайдаланылбай аткан жерди элге көрсөтүп берели деп биз 20 жылдан ашыгыраак эч ким иштетпей аткан жер бар болчу. Айыл өкмөтүнө сүйлөшүп айттым, мен ушул жерди элиңе иштеткенди көрсөтүп берейин. Ошол жерди алдык, мына биз былтыр алдык. Ошол 30 гектардын тегерек. Алдык, кагырап эч ким иштетпеген жер. Анан ошону өткөндө ак сууга барганда да айттым, мен мына биз айдап койдук эле күзүндө. Алам дегениңиздер болсо алыңыздар. Демек сиз ал жерди өткөрүп бергенге даярсыз? Мен азыр өткөзүп бергенге даяр. Мен ак сууга барганда да айттым. Алам десеңиздер алыңыздар. Ошол жерди мынакей турат, айдап койдук эле күзүндө. Менин айдаганга кеткен чыгымымды мага берип койгула, эч 1 мүнөт дагы кереги жок ал мага. Мен эмне үчүн чарбаңызды сурап атам? Себеби дегенде кайра эле чочулоолор бар. Министр мисалы өзүнүн чарбасына же болбосо өзү менен аффилированный чарбаларга жер алып берип коюшу мүмкүн деген чочулоолор бар да. Айталы, биз сиз менен дагы 1 жылдан кийин, дагы 3 жылдан кийин маектешибиз мүмкүн. Ошол убакыттарда сиздин Госфонддон алган жерлериңиз көбөйбөйбү? Биринчиден, эгерде асыл тукум чарба статусу болуп тура берсе, биздики, мына биз үрөнчүлүк статустан отказ бердик. Кереги жок деди. Үрөнчүлүк статустан отказ бердик эмчи, себеби бизде фонддун жери жок деп бердик биз. Ал жанакыл мамлекеттик фонддон алган ал асыл тукум чарбага оформдетилген жер. Үрөнчүлүк чарбанын өзүнүн ГФСУдан алган жери жок. Талапта жазылып турат. Үрөн чарба болуш үчүн фонддон жер алышың керек деп турат да. Кызык нерсе да. Менчик жериң менен үрөн чарба жүргүзсөң болбойт деген нерсе жазылып калган да. Абсурд да. Бюрократия. Мен айттым, андай талап бар болсо, бизге үрөнчүлүк чарбанын жүргүз статусунун кереги жок. Жок, ошондо сиздин жериңиз, мисалы, мамлекеттен алган, ижарага алган жериңиз көбөйбөйбү? Мен айтыңыздан пайдаланып. Мен биринчиден ал убакытка чейин министр болуп иштебейм бул күмөн биринчиси. Экинчиси, эгерде асыл тукум чарбанын малы көбөйүп, аган той төндүрүү муктаждыгы пайда болсо, албетте 10 гектар болобу, 20 гектар жер болобу, ал алынса керек деп ойлойм. Жалпы шартта эле. Мен азыр отуруп алып, жок, мен такыр албайм деп айыл чарба өндүрүшүндө айтпайм. Ал туура эмес болот. Жөн, сиз министрсиз да. Мисалы, бул жерде министр болуп иштеп май кармаган бармагын жалайт болуп, мындай сиздин таасириңиз менен мындай сүйлөшүп коелу. Алынбайбы? Мен министр болуп иштеп турган убакта ГФСУнун жеринен 1 гектар албайм мен.
Мына мен саған, мына камеранын астында айтып коеюн. Элге айтып Министр болуп иштеп турганда мен ГФСУнун жеринен бир сот ижере албайм. Сиз менен Андай жок жамаатташкан, Андай сизге жок. тааныш, достор, башкалар. Мен менен жамаатташкан аффилированный компания жок. Мен өзүм эч ким менен иш кылбайм. Муктаждыгым да жок. Мен анын нерселердин баары чогулуп алып бизнес кылган башыман өткөн. Жарайт, 309 токтомду жакшы талкууладык. Сиз айттыңыз, анын 276 000 гектар жердин бир чакан гана бөлүгүн азыр караштырабыз депчи. Туура. Бошогон эле жер жок. Бошогон жерлерди түшүндүрүп коелу. Быйыл кар жааган жок дээрлик. Дээрлик жааган жок. Аймактарга аздан жаады. Кургакчылык болушу күтүлөбү? Эгер кургакчылык болушу күтүлсө, бизди кандай кыйынчылыктар тооруп турат? Азык-түлүктүн баалары кандай болот? Өзүбүз багы толук өндүргөн жана толук эмес өндүргөн. Кооптулук бар. Себеби биз баягы жаан-чачындуу циклдан жаан-чачын аз болгон циклга келдик. Былтыркы жыл көрсөттү. Быйыл эми азыр чоң суроо. Кандай болот? Гидромет бүгүн эртең эсептеп атышат, беришет бизге. Бирок мен айтып коюшум керек да, биз акыркы бир нече жылдын ичинде сугат каналдарында бирдей эле көлөм суу салып берип атабыз. Бирдей эле мына былтыр деле мурдагы жылга караганда суу аз кошулган жок, берилген жок. Даже 200 миллион кубка көбүрөөк бердик биз каналдарга. Быйыл деле ошондой болобу? Быйыл барлык нерсе жаан-чачындан, жаандан болот. Суу тартыш болсо. Суу тартыш эмес, эле айтып коелучу. Суу тартыш эмес. Биздин мөңгүлөрдөн 8,4 миллиард куб суу түшөт мөңгүлөрдөн Кыргызстанда. Ошонун 5,4 миллиарды биз каналдарга салабыз. Анын ичинде ошол каналдарыбыздын баары баягы шилендиге толгон, чөпкө толгон, камыш өскөн, ушинтип атып, 10дун 6-сы ошол жерге сиңип дыйканга жетпей атат. 60% суу? 60% суу дыйкандын аянтына, айыл чарба өсүмдүгүнүн түбүнө жетпей атат бүгүнкү күндө. Эмне үчүн президентибиздин чечими менен жанагы 1 миллиард 100 миллион сом акча бөлүндү ирригацияга. Мындай болгон эмес ал эч качан. Мен мына 86 жылдан бери келатам айыл чарбасына. Мына арыктарды тазалайсыңар. Арыктарды мына көрөт. Жоготууну азайтасыңар. Кыштата тазалап атабыз. Кышы менен. Көп жерлерде кышкы сугат деген түшүнүктү киргиздик биз. Кышкы сугат деген муга болгон эмес буга чейин. Күзүндө кеч күз 15 ноябрга чейин каналдарга суу берип, жерди сугартканга аракет кылдык. Мына азыр сууну кайра берип баштап атабыз. Эрте жаздагы сугат дегенди козгоп атабыз да, баштатып атабыз. Азыр болгон сууну пайдаланып калышыбыз керек. Бир. Экинчиси, эмне үчүн жетип жүргөн суу жетпей калды деп атпайсыңарбы? Мына бир поле. Мурун ушул эки эле жерден суу алып сугарар элек. Азыр 20-30 кожоюн бар ушул жерде. Ар бири бүгүн бирөө алам дейт, эртең бирөө алам дейт, ушинтип атып, суунун баары талаада жок болуп атат. Суунун баарлыгы ушинтип жок болуп атат. Көрдүңүзбү? Бир. Экинчиси, мисалы үчүн мурун чүйдө көп жылдык бактын аянты азыраак эле. Малинанын аянты жок болчу. Тиги кулпунайдын аянты жок болчу. Азыр көбөйүп атат. Азыр көбөйүп атат. Булар 10, 12, 14 сугатты талап кылган өсүмдүктөр. Көрдүңүзбү? Ал дагы бар. Ошон үчүн эмне үчүн кооперативдерди айтып атабыз биз. Эгерде элдер биригип алып кооператив түзсө, аларга дагы жер берели деп атабыз. Могу поледагылар биригип алып бир кооператив түзсө, мына бул жердин себобороту болот, жердин кунардуулугу жогорулайт, сууну пайдалануу үнөмдүү болот. Биздин аракетибиздин баарлыгы ошол түшүмдүн көбөйүшүнө, суунун үнөмдүү пайдаланышына, туура өсүмдүктөрдү өстүрүүгө жана дыйкандарыбыздын кирешесинин көбөйүшүнө аракет. Жылда эле эмне эгебиз? Эмне эксек күздө арзан болбойт деген маселе туулат да. Бир жылда картошканын баасы болбой, сатылбай чирип кетти. Бир жылда болсо сабизибиз 100 сомго көтөрүлүп кетти. Анан кандай азык-түлүктүн түрлөрүн эксек, мындай натыйжалуу күзүндө сата алабыз. Быйыл эмне эгиш керек? Киреше бере турган өзүнүн
областында, райондо жогорку түшүм бере турган айыл чарба өсүмдүгүн эгиш керек. Бир. Ал кайсылар дегенде биз ар бир районго, ар бир областка ошол адистештирүү боюнча кайсыларды эгиш керек экенин бердик. Маалыматты кайдан алат элдер? Биздин айыл чарба башкармалыгына берип атабыз, биз ат эмнерге айтып атабыз. Мондай кылгыла. Себеби, мисалы карасаңыз, мисалы үчүн помидор дейlik, мына бул жерде аябай жакшы өсөт, чүйдө. Ал эми ат башыда эч качан жакшы өспөйт. Күнөс кана түштүк областтарыбызда кирешеси көп болот. Ал эми ошондой күнөс кананы ат башыга коюп алсаңыз кандай болот? Сиз банкротсуз да. Эмне үчүн дебейсизби? Себеби күнөс кананын негизги чыгымы бул жылуулук. Сиз ошол ат башынын шартында же болсо нарындын алсыраак да, же чоң абайдын шартында ошол жерге күнөс кана коюп алсаңыз, сиз банкрот эле болосуз. Жылуулук топтой албайсыз. Аган ошончо көмүр чагып атып, отун жагып атып, анын баары акчада. Ал эми биздин мисалы үчүн Лейлекте, Баткенде, Кадамжайда же болбосо Арабанда эмне үчүн жакшы? Ал жерде жылуулук көп. Туурабы? Эмне үчүн чүйдө көп күнөс каналар. Ошолор келечекте ушул жакта да. Анан эми мисалы үчүн чүйдө карала уйлар көп. Голштин уйлары көп. Ошол эле уйду мен бүгүн эле эртең менен сүйлөшүп отурдум, бир нарындык жигиттер келиптир. Аскар Спарович, биз ошол Голштин фристи алып барып ат башынын шартында багалы деп атабыз дейт. Мен айттым, байке болбойт. Чыдабайт. Ал жерге чыдаса дагы, ал бияктагыдай сүт бербейт. Сиздер ошол жерде эт сүт багытындагы породадагы уйду алып баргыла. Ал кайсылар? Министрликтин буйругу менен бекитилген породалар турат. Ар бир областка ушул породалар баккыла деп турабыз биз. Себеби кесипкөйлөрдүн, специалисттердин сунуштары менен, далилдөөлөрү менен чыккан. Туурабы? Мына ушундай да. Эмне үчүн Жайыл районунда картошка сепкенге кирешелүү эмес. Себеби аякта ысык. Аякта суу жетпейт. Картошка кеминде жакшы болот. Картошканы кеминде егиш керек. Туурабы? Мына ушундай да. Ал эми помидорду мына ушул чүйдө егиш керек. Демек, ар бир райондун өзүнүн адистештирүүсү, чарбагерлери ошол өздөрүнүн райондагы айыл чарба министрлигинин өкүлчүлүгүнө барып маалымат, консультация алса болот экен да. Биз мына ошону азыр алса болот, биринчиден. Экинчиден, ошол жерге баягы элдерге консультация бере турган борбор уюштуруп атабыз. Биздин райондук агрардык башкармалыктардын базасында ошого даярдык көрүп атабыз. Фермер келгенде ошол жерден толук маалымат алыш керек, жардам алыш керек. Ошолор аркылуу дыйкандар өзүнүн эле смартфонунан же болбосо телефонунан эле таап алыш керек баарын. Көрүп атасызбы, жана дыйкан бот деген, дыйкан дос деген. Мына ошонун баардыгы азыр ученый агроном дегенди даярдап атабыз. То есть твой агроном дегенди. Барып, сиз айтасыз, мен Али Токтакунов, баланча район, баланча жерде жеримде эмне себеп? Чыгат. Али, сиздин жериңизден кунардуулугу мындай, суунун жетиштиги быйыл болот же болбойт, ошондуктан сиз дарбыз экпеңиз а жерге, быйыл арпа себеңиз. Ошондо банкрот болбойсуз деп чыгат. Көрдүңүзбү? Мына ошону. Бүгүнкү күндө биз ирригацияны толугу менен санариптештирдик. Биздин ирригацияда болгон немебиз бар тең. Байлыгыбыз деп айталык. Токойдогу байлыгыбыздын баары санариптештирдик. Жер боюнча санариптештирип бүтүп калдык буюрса, эми азыр баарын тиги космосъемка аркылуу гана тактайбыз. Жанакыл катып сатып жүргөн жерлердин баардыгы жакында чыгат, бүт. Мына байын бир айыл өкмөттөн 1419 гектарбы? Учетто жок. Эң жогорку сапаттагы жерлер чыгып атат. Анан аны каалагандай берип жүргөн, каалагандай пайдасын. Мен эми аны азыр айта албайм. Азыр эми аны жанагы биздин жер суу кызматы бар да, инспекция мурунку. Азыр ушулар баарын тактап чыгат. Тактап чыккандан кийин анан суроо болот. Налоговый кызматтагылар келип айтат, каякта бул налог?
Анан биз сурайбыз, бунун айыл өкмөтүнүн тиги бюджетине түшө турган акча кайда бул акча деп. Ушундай кызык нерселер алдыда абдан көп. Сизге чоң рахмат. Кандайдыр бир деңгээлде биздин дыйкандарга, фермерлерге, деги эле чарбакерлерге түшүнүктүү болду деген ойдобуз. Мындан ары дагы ушундай маектерди уюштуруп туралы. Биз менен бүгүн бир ооз сөзүм бар. Мен бир кайрылып койсом. Көп жерде ушундай сөз бар да. Айыл чарба министри өзүнүн чарбасынын кызыкчылыгы үчүн ушуну жасап атат деп. Чарбаңыз бар да ошол сөз чыгат. Мен өзүмдүн Рейна Кенч чарбамды кагараган талаада уюштургам. Бир тамчы суусу жок, бир тал куурай өспөгөн жерде бүгүнкү күндө Кыргызстандагы эң алдыңкы чарбалардын бири кылып уюштуруп жасаганга мүмкүнчүлүгүм жетти. Мен аны менен сыймыктанам. Ошондон не деген жүздөгөн, миңдеген дыйкандар жардам алышат. Билим алат ал жерде. Бүгүнкү күндөгү алдыңкы сорттогу айыл чарба өсүмдүктөрү, малдын породасы ушул жерде бар. Анан мен ушул министр катары кылып аткан аракеттеримдин бир дагы кадамын ошол өзүмдүн жеке чарбамдын кызыкчылыгында жасалган жери жок. Мен буну ар бир кыргызстандыкка ишенимдүү айта алам. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековдун ар бир кылган аракети бул жалпы Кыргызстандын ар бир дыйканынын кызыкчылыгы үчүн жасалып атат. Ал эми жанакыл мени каралап, ана жанакындай бир негизи жок нерселерди айткан жолдошторго айтат элем. Андан көрө ошого кеткен энергиясын айыл чарба өндүрүшүнө жумшасынчы. Элге жардам берсин, аракет кылсын. Туурабы пресс-конференция берет элем деп расходтогон акчасын кыйналып аткан бир баланын кийимин алып берип койсун. Окуусун төлөп койсун. Ошонун пайдасы көбүрөөк болот. Алладан да кайтат. Сиздин бул өзгөртүүлөр кандай жемишин берет? Албетте убакыттын өтүшү менен биз көрөлү. Сиз айткан убадаларды дагы биз кайсы бир убакыттан кийин эсиңизге салабыз. Сөзсүз түрдө биз менен айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков болду. Мен аты жөнүм Али Токтакунов. Мындан ары дагы ушундай маектерди чыгарып турабыз. Каналга жазылыңыз. Саламатта калыңыз.